Дарыгерлердин кайдыгерлигинен наристеси жарык дүйнөгө келбей, ичинде каза болуп калгандыгын айтып ыйлаган Алтынай Абдырасул кызы 4-май күнү Куршаптан Ош шаарынын төрөтүйүнө келип түшкөн. Кабыл алуу жакшы болуп, ал күнү текшерүүдөн өткөн. Бирок 5-майда толгоосу башталып, күндүзү нөөмөттө турган дарыгерлер тарабынан каралбай калгандыгын билдирди. Өз убагында жардам ала албай, баласы ичинде чарчап калгандыгын айтып сыздайт. Бир оронгон эже барып, неме деди, сен али бери төрөбөйсүң. Апрессиядан чыгып калат азыр деди, врач деди. Анан ошол ойдон кайра толгом уже, ошондо уже неме болуп калган экен. 5-6 мүнөткө узарып кетти толгом. Ошондон кийин, анан кийин эле уже 4-5-терде баланын жүрөгүн таппай калышты. Ошентип баламан ажырап калдым. Тун наристесин операция жолу менен төрөгөндүктөн дарыгерлердин көрсөтмөсү менен 3 жыл тыныгып, анан балалуу болууга камынышкан. Бала боюнда бүткөн барабар дарыгердин көзөмөлүндө болгон. Байма-бай текшерилип тургандыктан буга чейин эч кандай күмөндүү жагдай болбогондугун билдирет. Балаң дагы ошо жакшы деп, өзүң төрөшкөнгө аракет кыласың деп ошентишкен эле. Бул биринчи төрөтүү? Экинчи төрөтүм. Биринчисинде да ошондой жашыл суу кетип, апрессия болуп калгам, кесарба болуп. Экинчисинде мына кече да ошо жашыл суу кетти, кийин баланын жүрөгүн нормально текшербей, ошентип өзүнүн отравление болуп, ошентип чарчап калды. Келиндин кайненеси мындан бир нече күн мурун төрөтүүнүн башкы дарыгери менен келип сүйлөшүп, операция эмес, өзү төрөөгө мүмкүнчүлүк бар экендигин билип кеткен. Куршапта дарыгерлердин көзөмөлүндө туруп, эне менен баланын ден соолугу бекем болчу деп билдирет. Дамира главврач айткан, келиниңиз бар жок, жакшы эже деген. Мен алдын алып жаткырайын ондо десем, жок, келиниңиз бар жок, жакшы. Толгоо болгондо скорый менен келелиби, бир Куршапта бир немелердин көзөмөлүндө десем, жок, келиниңиз бар жок, жакшы, толготкондо алып келе бериң, бемарал келет деди. Анан айткандай эле балам өзү алып келди, нормальный келди, түнкү 1:30. Мага саарка бар айтышты, биз күйөөм экөөбүз келдик обедтерге. Ошо анан кийин келсек ошентип келиним телефондо мага ыйлап атты, апа 2 минут 1 минут сайын толгоо болуп атты эле, врачка неме кылгыла десем, врач операцияда деп коюшту деди. Кийин эле обедке барганда балам бир кыймылдады деди, ошо боюнча 5-6 минутка түшүп калды толгом деди. Мага канча аталар бар. Баласынан айында үн чыкпай калып кетет. Менен бөлөк канча бала өстү, мен балама бөлөк параларды берип жүрүп. Баласынан ажыраган ата дарыгерлердин кайдыгер мамилесинен гана бул жагдай болуп жаткандыгын айтып көз жаш кылды. Келинчегине өз убагында кирип жардам бере алган эмес. Ал эми УЗИ процедурасы бала жүрөгү сокпой калгандан кийин келинчеги өтө кыйналып баратканда гана болгондугун билдирди. Киргенден кийин бир текшерди, ошол бойдон сарксап 6-ларда 5-терде чалсам, ошол маалда 7 менен 6-нын ортосунда текшерди, точно эсимде жок, ошо экөөнүн ортолугунда текшерди. Ошол бойдон аялыма тынбай чалып мен. Bir жолу текшерип койушкан жок, кабар алган жок аялыман. Кечке маал УЗИни чакырышты, ушу 6 менен 5-тин ортосу, 6 менен 7-тин ортосу жылачылыкта билбей калдым. Ошо маалда чакырышты, УЗИ дагы жок экен. Кечке чейин УЗИни чакырышты? Жок, чакырышкан жок. Чакыргандан кийин апам чалып калды, апам мына мурун келди эле. Кирели десе киргизбеди. Бир жакшына бала айына жеткен, нормальный. Ушул жерде УЗИ менен эле жүрөгүн текшерип туруп эле неме кесарь менен туудуруп алса болот эле. Булар ошону кылган эмес, УЗИси жок. Шулто бүгүн майрам деген. Обедтерге текшерген, ондо жакшына эле. Кийин да толгой келген текшерели десе УЗИси жок. УЗИ жок деп коюн. Бүгүн майрам деп УЗИси жок экен. Майрамдап кеттир УЗИси. Ымыркайдын өлүмү боюнча жыйын болуп, 5-майда күндүзү нөөмөттө турган дарыгерлер менен сүйлөшүү болгон эмес. Биздин чыгармачыл топ барганда гана дарыгерлер чакыртылгандыгы айтылды. Ал эми УЗИ дарыгери кечээ эс алгандыктан жумушка кечке жуук гана чакыруу менен келген. Ымыркайдын эненин ичинде каза болуп калгандыгын себебин аныктоо соттук медициналык экспертизага көз каранды. Бул ситуация боюнча азыр пока эч кандай комментарий бере албайм. Себеби судебный медицинский экспертиза чыккандан кийин, анан кийин бир чечим алып келишибиз мүмкүн. Бирөө күнөөлүү, бул врач күнөөлүү деп мен азыр айткандан алысмын. Анан историяны рецензентке беребиз, эксперттерге беребиз, алар өздөрү история боюнча расследование кылып, анан кийин разбор болот. Анан жоопту эгер ошол полностью расследование болгондон кийин өзүнүн разбордо эгер күнөөлүү десе, анан кийин администрация менен биргеликте
чечим чыгарып наказание болсо наказание кылабыз. Алтынай айымдын туугандары тийиштүү бийлик органдары дарыгерлердин кылган мамилесин көзөмөлгө алса дешет. Анткени аларга айлык акы көтөрүлүп, талап жогорулайт деп өлкө башчысы белгилеген. Аларга бөлүнгөн каражат элдин берип жаткан салык экендигин эскертишти. Ошол бул жерде бир наристенин өмүрү кыйылды деп ойлойм да. Булар ошол нерсеге жооп бериш керек. Бул убакка чейин деле болгон экен мындай нерсе. Бул убактан кийин деле боло берет да бул нерсечи. Бул нерсеге бир чек коюп жакшы карабаса. Президентибиз бул врачтардын айлык акысын көтөрдү. Ушул элге жакшы жардам берсин, жакшы карасын деген максатта көтөрдү. А бирок ошого ответственности жок болуп, бир жакшы карабайшат бул жакта. Белгилей кетсек, Ош шаардык төрөт үйүндө 5 май бир суткада 24 төрөт кабыл алынып, бир ымыркай каза болгон. Замира Ниязбекова, Эркин Бакиров, Ош ТВ жаңылыктары. Казакстандын бажы кызматы Кыргызстандан бараткан жүк ташуучу унаада 1 миллион 100 миң даана Белоруссияга таандык жасалма акциздик марка бар экенин аныктады. Бул тууралуу Казакстандын Каржы министрлигинин мамлекеттик кирешилер комитети билдирди. Маалыматта Кыргызстан Казакстан аркылуу товарларды өткөрүүдө электрондук счет фактураларды камсыздап, Евразия экономикалык биримдиктин алкагында экспортту көмүскөдөн чыгаруу милдетин алганы айтылган. Бирок ошого карабай айрым кыргызстандык ишкерлер Кыргыз-Казак өкмөтүнүн ортосунда жетишилген келишим өздөрүнүн аткезчилик схемасы үчүн колдонуп кетүүдө деп билдирген Казак өкмөтү. Ошондой эле чек арадагы текшерүүлөр жеңилдетилиши менен аткезчилик фактылары кескин өскөндүгүн, мындан улам казак тарап товарларды текшерүүлөрдү кайрадан күчөтө тургандыгын кошумчалаган. Белоруссияга таандык делген 1 миллион 100 миң даана жасалма акциздик маркалар Кыргыз-Казак бажы өткөрмө пунктунда 28 апрелде кармалган. Учурда бул боюнча Казакстандын Жамбыл облусунун укук коргоо органдары тарабынан тергөө амалдары жүрүүдө. Мындан сырткары апрель айында Кыргыз-Казак чек арасында майнинг техникалары, спорттук кийимдер, видео байкоо каражаттары ири өлчөмдө мыйзамсыз алып өтүү фактылары да катталган. Өткөн айда Кыргыз-Казак чек арасындагы Ак Тилек өткөрмө бекетинде жүк ташыган автоунаалардын узун кезеги пайда болгон. Бишкек Казакстан жүк ташууда Евразия экономикалык биримдигинин шарттарын аткарбай жатат деп айыптаган. 24 апрелде министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Арзыбек Кожошов менен Казакстандын премьер-министринин орун басары Соода жана интеграция министри Бакыт Султанов чек арадагы Ак Тилек көзөмөл өткөрүү пунктунда жолугушкан. Кыргызстандын чек ара кызматы бул сүйлөшүүдөн кийин өткөрмө жайларда кезек күтүү азайганын кабарлаган. Өзбекстандын чек арачыларынын огунан бир үй бүлөдөгү 3 жаран 48 жаштагы киши жана анын 22-24 жаштагы 2 уулу каза болгон. Бул тууралуу Азаттыкка окуя катталган Актам айыл өкмөтүнүн башчысы Мирлан Камчыбеков билдирди. Ал буга чейин акыркы 5 жылда мындай окуя болбогонун айтып, анын негизги себептерин атаган жок. Кыргызстандын чек ара кызматы 5 майда Жалал-Абад облусунун Алабука районуна караштуу Актам айыл өкмөтүндөгү Дөбө Коргон деген жерде Өзбекстандын чек арачылары кыргызстандык 3 жаранга колдонуп, анын кесепетинен 3-өө тең ооруканада каза тапканын билдирди. Кыргыз-өзбек чек арасында 3 адамдын атылышы боюнча эки өлкөнүн чек арачылары сүйлөшүү жүргүзүп жатат. Окуя катталгандан кийин анын чоо жайын тактоо максатында Алабука багыты боюнча чек ара өкүлү Өзбекстандын Янги Курган багыты боюнча чек ара өкүлү менен жолугушуу өткөргөн. Анда тараптар ички иликтөөлөрүнүн жыйынтыгы менен жолугушууну 2022 жылдын 6 майында улантууну макулдашкан. Кемпирабад суу сактагычына 2 өспүрүм чөгүп кетти. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы билдиргендей, каргашалуу окуя 2 майда болгон. Сууга чөгүп кеткен балдар 14-15 жашта, Өзгөндүн Кызыл Октябрь айылынан. Балдардын сөөгүн айылдаштары түнкү саат 10-да табышкан. Милиция соттук медициналык текшерүүнүн жыйынтыгына таянып, алардын сууга чөгүп кеткенин ырастады. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматында Кемпирабад суу сактагычына чөмүлүүгө тыюу салынары тууралуу жазуулар илинген, бирок ага карабай сууга түшкөндөр болууда. Бишкек шаарындагы Лев Толстой көчөсүндө болжол менен 13:50 чамасында BMW жана Toyota унаалары кагылышкан. Бул тууралуу милициянын кайгыл кызматынын басма сөз кызматы билдирди. Алдын ала маалыматка ылайык, BMW унасынын айдоочусу рулду башкара албай каршы тилкеге чыгып кеткен. Жол кырсыгынан 5 адам жабыркап, алар ооруканага жеткирилген. 2 уна тең айып жайга киргизилип, окуянын себептери иликтенүүдө.
Кыргызстанда акыркы суткада 30 жол кырсыгы катталып, анын кесепетинен 43 адам ар кандай оор жаракаттарды алышты. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдирет. Маалыматка ылайык, катталган жол кырсыктарынын жалпы санынын 17 учуру оң рулдуу унаалардын катышуусунда болгон. Бул сутка ичинде катталган кырсыктын 56%-ын түзөт. Анын кесепетинен 25 адам ар кандай оор жаракаттарды алышкан. Тийиштүү кызматтар жол кыймылынын бардык катышуучуларына кайрылып, жол кыймылынын эрежелерин так сактоого чакырат. Алай районунда селдин кесепеттерин жоюу жумуштары жүрүүдө. Маалыматка ылайык, президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зиядин Жамалдиновдун тапшырмасы менен селдин кесепетинен жарыксыз калган Алай районунун Жошол айылынын электр мамычалары жаңыланып, мындан тышкары жол тейлөө мекемесинин суранычы менен Ош облусунун башчысы техникаларды күйүүчү май менен камсыз кылып берди. Белгилей кетсек, 3 май күнү жааган жаандан Ош облусунун Кара Суу, Кара Кулжа жана Алай районунда сел катталган. Азыркы учурда тиешелүү кызматтар тарабынан жеринде селдин кесепеттерин жоюу иштери жүргүзүлүүдө. Кырдаал президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зиядин Жамалдиновдун жеке көзөмөлүндө. Бишкекте өткөн футбол боюнча Мурас Салттуу достук мелдешинин 1 миллион сомдук байгеси балдар жана карылар үйүнө берилет. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров спорттук иш-чаранын жабылуу аземинде билдирди. Достук мелдешин президенттин администрациясы командасы жеңип алды. Күмүш байгеге жогорку кеңеш татыды, ал эми 3-чү орунду Алга командасы элесе, 4-чү орунга Ыйман илинди. Белгилей кетсек, өткөн жылы достук турниринде дагы президент 1 миллион сомдук байгени Токмоктогу балдар үйүнө берүүнү командалар менен сүйлөшүп чечкенин билдирген. Кыргыз футбол бирикмеси жана президенттин администрациясы тарабынан уюштурулган мелдеш 4-5 майда Газпром ден соолукту чыңдоо комплексинде болду. Бул ирет чемпиондук наам үчүн ар тармактын кызматкерлеринен турган 12 команда күрөштү. Эскерте кетсек, 2021 жылдын 17 декабрында Кыргыз футболунун 100 жылдыгына арналган футзал боюнча достук оюн өткөн. Анда 1-чи орунду маданият ишмерлеринин өнөр командасы, 2-чи орунду футбол ардагерлеринин Алга, ал эми 3-чү орунду мамлекет башчысы башында турган президенттин администрациясы ээлеген. Футзалга гана көңүл бурбастан биз бардык спорттун түрлөрүнө көңүл бурушубуз керек. Бүгүн мынакей депутаттар катышып отурасыңар, министрлер, администрациянын, президенттин администрациясы, молдокелер, мына бардык түрлөрү боюнча көңүл буруп, ушул жылы бою ушул спорт жагын колдошубуз керек. Спорт бул ден соолуктун булагы дейт. Ден соолугуң чың болсо, ошондо мамлекеттин, элдин ден соолугу чың болот, жалпы элдин. Ошондуктан барыңыздарды куттуктаймын. Ош шаарында чоң майрам маданият кызматкерлери тарабынан уюштурулган Өзбек-Кыргыз достук футбол кубогу өтүп жатат. Мелдешти Ош шаарынын вице-мэри Венера Рыскулова жана Андижан шаарынын маданият жана туризм башкармалынын орун басары Бекзатбек Юсупов ачып берди. Достук кубогу алгачкы ирет уюштурулду. Мындан ары бул иш-чарага Казакстандын маданият өкүлдөрүн катышууга чакыруу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Биздин кала башчысы Алмазбек Шембекович менен Андижан облусунун акимдери менен биргеликте сүйлөшүүлөр болгон. Туризмди өнүктүрүү боюнча жана коңшу мамлекеттер менен мамилени чыңдоо, андан ары да өстүрүү боюнча көптөгөн иш-чаралар, көптөгөн иш-аракеттер болуп атат. Ошолордун бири десек жаңылышпайбыз. Себеп дегенибиз ушул маданият өкүлдөрү атайын ушул жөн эле ыр менен, жөн эле бий, жөн эле ырлар менен жолугушууну четке кагып, биз ушул бир спорттук иш-чаралар менен, спорттук мелдеш менен бирибиз достук мамилебизди чыңдоо максатында бул иш-чара уюштурулуп жатат. Мелдештин негизги максаты эки элдин ынтымагын бекемдөө жана эки элдин маданияттын бири-бирине таанытып жайылтуу, аны менен катар туризм тармагын өнүктүрүү болуп саналат. Биринчи кезекте оюнда атаандашуу дагы эмес, биринчи орунда биримдик мамиле, кызматташуу. Бул бир гана ден соолукту чыңдоого чакырбастан мамилелерди бекемдөөгө багытталган оюн. Биз Андижан жеринде дагы бул иш-чараны уюштурууга камынып жатабыз. Ойлойманки мен уят кылардым, натыйжа кандай болуштан катгый назар. Мелдешке кызуу даярдыкта келген командалар уюштуу иштери да жогорку деңгээлде деп белгилешти.
Бүгін ойын абдан жақсы болуп атат. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, күйүгүп турам азыр. Oyun жогорку деңгээлде өтүп атат жана албетте шаңдуу күлкү менен өтүп атат. Бүгүнкү оюнга келadigan болсо juda Даярдык сонун. Оюн жогорку деңгээлде жүрүп жатат. Чакырууга чоң рахмат. Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы достук мамилеге көз тийбесин. Достугу көз тийбесин. Спорттук иш-чара футбол менен чектелген жок. Анда өзбек командасы Манас айтып улуттук баш кийим белек кылса, Кыргызстандын маданият кызматкерлери өзбекче ыр-ырдап атаандаштарына калпак кийгизишти. Oyun 5-6 эсебинде Оштун командасынын жеңиши менен жыйынтыкталганы менен бул эсепке алынбай достук жеңди деген таризде тең чыгуу менен аяктады. Айта кетсек, эстафета июнь айында Өзбекстанда уюштурулат. Шерсламбек Кубанычбек уулу, Эркин Бакиров, Ош ТВ жаңылыктары.